Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эфирде Наар рубрикасы. Бүгүн биз чыгармачылык жамаатыбыз менен биргеликте жеке ишкер, туура тамактануу боюнча консультант Айдын Ибрагимованын үйүнө келгенбиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, куш келипсиздер. Бүгүн жалпы телекөрүүчүлөргө эмне деген десерттин жасалуу жолун көрсөтүп бересиз. Бүгүн быштак йогуртуну жасап берейин. Демек, йогуртту үй шартында жасайт экенбиз, Мен жана магазинден алган йогурттарга караганда бул колдо жасалган йогурт көбүрөөк витамини көбүрөөк болот да. Пайдалуу болот ооба. Албетте, дүкөндөрдө сатылган же болбосо базарда сатылган йогурттардын кандай жасалгандыгын ар бир инсан өзү жасалагандан кийин биле бербейт, эмне кошулат, кандай краскалар кошулат дегендей. Азыр биз натуралдуу йогурт жасайт турбайбыз, Эмнелер керектелет, жалпы телекөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Бул йогуртка быштак, сметана, варенье, кандай болсо деле болот. Мына азыр бизде малиновое варенье, кум шекер. Жакшы. Анан фрукты кошуп койсок болот, кандай болсо деле бүгүн мына банан кошолу. Банан кошот экенбиз. Кадырман замандаш, эсиңиздерге сала кетебиз. Бүгүнкү жасалуучу йогуртка быштак, жана ошондой эле сметана, малина кыямы, жана ошондой эле кум шекер татымына жараша, анан банан керектелет экен. Анда эмесе, йогурт жасоону баштайбыз. Эмнеден баштайбыз? Эң алгач бул идишке быштакты салабыз. Быштак ошондо канча граммдай? 500 граммбы? Жок, бул 400 грамм. 400 грамм. 400 грамм быштак экен. Анын үстүнө эмне кошобуз? Анын үстүнө сметананы кошобуз. Мен сизге бананды туурап жардам берип турайын, Ошондой. Ушул кошуп жаткан сметана же болбосо быштактын дагы пайдалуулуктарын көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Быштакты ар бир инсан муну күндө жеп туруш керек да. Бул быштак өзү биринчиден кальций, кальций көп да. Албетте. Өтө пайдалуу сүт азыктарына кирет. Сүт азыктарыны көбүнчө колдонуп турушубуз керек. Албетте, күнүмдүк тамак аш рационго кошуш керек, Бананды болсо 4 бурчтуу кичинекей формада тураганга аракет жасайбыз. Сметананы кошуп алдык. Анын үстүнө эмнени кошосуз? Кум шекерди кошоюн. Муну татымына жараша ар ким каалагандай кошот. Татууну жакшы көргөндөр көбүрөөк кошот. Азыраак бир 3 кашык кошсок болот. 3 кашык. Демек, сиздин үй бүлөңүз татууну анчейин жакшы көрбөйт экен, Орточо. Бул йогуртту ошол балдарыңызга бат-баттан эле жасап берип турасызбы? Жасайбыз. Көбүнчөсү менин жолдошум жакшы көрөт мунучу. Баарынан да ошол киши көрөт. Демек, жолдошуңуз үчүн жасап турат экенсиз, Дайыма ушул обязательно творог мындай болсо, даже жанакы айран бар го, айранга дагы ушу малинаны салып алып туруп, ошону йогурт кылып жеген жакшы көрөт да. Чындыгында да бул эң пайдалуу. Малинаны канча кошобуз? Малина кыямын. Муну деле 100 грамм кошуп койсок болот. 100 грамм, 150 грамм, Өтө көп, кереги жок. Мына сейит менин кошулмаларым даяр болду. Бананды ардактуу телекөрүүчүлөр, монтип 4 бурчтуу формасында майда кесип алгандан кийин биз бул жакка салып алабыз. Банан дагы бул организмге пайдалуу деп айтылат. Эгерде
бир күн бою кетирген энергияны дароо толуктайм десеңиз, анда 2 банан жеп койсоңуз калыбына келет деген дагы сөздөр айтылып келет. Чындыгында банандын да пайдалуу жактарын айтсаңыз сиз. Банандын пайдалуу жактары, бул бананда калий көп. Бул адамдын өсүшүнө жардам берет. Ошон үчүн муну жаш балдар жесе да жакшы, анан улгайган кишилер жесе да жакшы болот. Жакшы. Бардык кошулмаларды кошуп алгандан кийин эми жакшылап аралаштырат экенбиз, Кадырман теле көрүүчүлөр, бүгүнкү Наар рубрикасынын каарманы жеке ишкер жана туура тамактануу боюнча консультант Айдын Ибрагимова. Эжекебиз азыркы учурда йогурт жасап жаткан учуру. Айдын же биздин йогурт даяр болуп калды окшойт, Эми муну идишке салалы. Ең акырында кыян менен үстүнө коздоп коелу. Сиз жана биз жасап жаткан йогурт өзүнүн идишинде дагы же болбосо конокко тартылып жатканда дагы кооз көрүнүш керек сөзсүз түрдө. Албетте. Жакшы. Курамында банан бар. Ошондуктан биз банан менен дагы кооздогонго аракет жасап жаткан учурубуз. Сен жакшы жардам иштебайсың. Ардактуу көрүүчүлөр, мына биздин көптөн күткөн быштак йогуртубуз даяр болду. Анда эмесе Сейит кел, татып көрөлү. Сөзсүз түрдө татып көрөбүз. Үйдө жасалган натуралдуу йогурт, Жана витаминдер. Өзгөчө йогурт болуптур. Ушундай Сөзсүз йогурт. түрдө бул йогуртту тамактан кийин жеген аябай пайдалуу жана организм үчүн жагымдуу, Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым урматтуу көрүүчүлөр, туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.